Мгм. Запись кетти. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биздин эң өзгөчө ийгиликтүү бул жерде амбассадорлор дагы бар, сексуалити курсунун катышуучулары дагы бар, жана талдоо чебери курсунун катышуучулары дагы бар. Сиздерди бүгүн ушул жерден 1 март, бүгүн тем более жөн күн эмес, орозонун ыйык күнүндө сиздер менен ушундай курстарды баштап отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарды дал ушул чечимди кабыл алып, курстарга келип, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөртүү максатында да, ошол эле учурда башка өзүбүзгө окшогон айым мырзаларга дагы жардам берүү максатында ушундай билимге ээ болууну максат коюп келгениңиздер үчүн албетте мен баарыңыздарды туура чечим кабыл алууңуздар менен сунуштайм. Жана ошондой эле алдыңыздарга эмне деген максат менен келсеңиздер, дал ошол максаттарыңыздар аткарылсын. Сиздердин алдыңыздарга койгон максаттарыңыздардын ишке ашаарына мен ишенем. Анткени мен өзүм ушул методикага келип жатканда да 5 жыл мурун 21-жылы даже күткөндөн дагы сиздер өзүңүздөр күткөндөн дагы чоң результатты ала аласыздар, албетте, эгерде сиздер ошол нерсени каалап жана анын үстүнөн талбай аракет кылып иштесеңиздер. Себеби дегенде бул методика ушунчалык адамдын жашоосун түп тамыры менен өзгөртө турган методика. Бул жерде сиздерди дайыма билим менен колдоп турган мен Узаткан Жусупова сиздер менен болом. Азыр график жөнүндө да сиздерге маалымат беребиз. Кундуз Таштанова сиздер менен чогуу болот. Кундуз Таштанова көбүнүн ийгиликтерибиз жөнүндө көрүп келе жатасыздар 4 жылдан берки. Биздин кураторлорубуз дайыма сиздерди колдойт. Мындайча айтканда апа, ата болушат пока сиздерге окуу учурунда да. Анан албетте биз үчүн аябай күчтүү билим булагы бул албетте Инна Тляшинованын Академия Мастер Разборовдун платформасындагы билимдер дагы сиздерге доступ берилет. Жана доступ боюнча айта кете турган болсок, бүгүн 1-март ким толук төлөм жүргүзгөн болсо, биз сиздердин бөлүгүңүздөрдөн академияга акча төлөйбүз. Алар бизге доступ беришет. Ушул убакка чейин талдоо чеберине келгендерге бизнес разбор боюнча сабактар доступка берилет деп биз сиздерге айтканбыз да. Талдоо чеберине келгендерге кошумча бизнес сабактары азыр балдар. Талдоо чеберине келген айымдарга 2 курс доступка берилет. Бизнес разбор боюнча жана талдоо мастер разборов боюнча Иннанын платформасында. Бирок буга чейин менин талдоо чебери сабагым жана бизнес насаатчылыгым берилген. Бирок пока бериле элек бизнес насаатчылыгы. Эмнеге? Анткени сиздерге дароо берип койсом маалыматты алыш кыйын болот деп пока талдоо чеберин доступка бергенбиз. Сиздер менен биз эртең талдоо чебери менен жолугабыз, анда биз сиздер менен талдоо чеберинен баштайбыз. Талдоо чеберин өздөштүрүп алгандан кийин анан бизнеске өтөбүз. Ал эми сексуалитиге келген айымдарга биринчи сексуалитиге доступ берилет. Андан кийин myselfке да. Анткени сексуалити аябай чоң сабак, myself дагы чоң сабак. Бул жерде баарыңыздарга тең эле көп аракет, көп убакыт талап кылынат. Анан түшүнүш башында жаңы келген, айрыкча биздин арабызда жаңы келген айымдар дагы бар. Ушул убакка чейин биздин курстарыбызды окуп келген айымдар бар, жаңы келген дагы айымдар бар. Вот жаңы келген айымдарга башында бир аз түшүнүксүз болот. Көптөгөн каршылыктар болот, сопротивление болот, жагымсыз учурлар дагы болушу мүмкүн. Да мен эмнеге буяка келдим? Эмнеге мен башым ооруп буякта жүрөм деген. Ал болгондо эле сиздердин мээңиздердин эле каршылыктары деп түшүнсөңүздөр болот. Анткени мээ эч качан өзгөргүсү келбейт. Менин комфортту
азыр эле ушул жерден эле отурсам болду. Жаңы жашоо мээге кереги жок. Жаңы жашоо кимге керек? Биздин душабызга керек. Душа боюнча дагы биз сиздер менен сабактарды беребиз, ал кийинчерээк болот да. Вот амбассадорго келгендерге баардыгы бар. Аларда талдоо дагы болот, бизнес дагы болот, сексуалити болот. Алардын баардыгын мен сиздер менен чогуу өтөм. Душа болот, безусловная любовь, myself, про. Мен айтып аткан нерсенин баардыгы булар өзүнчө ар бири 150 миң сомдук сабак. И ушул 150 миң сомдук 10 сабакты биз амбассадор менен чогуу өтөбүз. Анан амбассадорлор албетте дароо насаатчылыкка алып туруп эле өздөрүнүн окуучулары менен чогуу кошо чайнап беришет. Канчалык окуучулар менен чогуу өткөн сайын алар өздөрү да түшүнүп башташат. Мисалы башында түшүнбөй атам дешиңиздер мүмкүн да, а вот башкаларга түшүндүргөнгө аракет кылганыңыздарда ошондо сиздер аябай майдалап чайнайсыздар да. Ошон үчүн амбассадорго чечим кабыл алсаңыздар, амбассадорго өтсөңүздөр дагы болот. Анан дагы бир суроолор болду. Мен мисалы талдоого келип, кийин амбассадорго өтүп кетсем болобу? Сексуалитиге келип, амбассадорго өтүп кетсем болобу десеңиздер, анда амбассадордун төлөмдөрүн дагы өзүнчө эсептешибиз керек болот. Себеби дегенде биз сиздер үчүн академияга как талдоо чебери катары төлөм кылабыз. Ал жактан биздин окуучудан талдоого өтүп атат, амбассадорго өтүп атат деп айта албайбыз. Анткени ал жакта ар бир төлөмгө алар налог төлөшөт. Тем более биздин төлөмдөрүбүз Америкага кетет. Инна Тляшинованын Академия мастера сбору азыркы учурда Америкада катталган. Ошон үчүн алар как положено налог кылган үчүн бизге бул жактан бул жака которо алышпайт да. И ал жактан бир аз эсептегенге туура келип калат. Төлөм боюнча. Келиңиздер анда жаңы келген айымдар, мени тааныбай келген айымдар дагы бар экен арабызда да. Мен өзүмдү ушул Академия мастера сборовдо кантип окуп калдым, кантип талдоо чебери болуп калдым, ошол жөнүндө айтып кетсем болот. Мен өзүм талдоо чеберине биринчи жолу 2021-жылы апрель айында келгенмин. Азыркы сиздер эмне болуп кетет экен дегендей эле мен дагы түшүнбөй эле барганмын. Бул жерде биринчи жолу келип аткандар үчүн айрыкча айтып кетейин. Анткени мен эчтекени түшүнбөй, эч кандай Иннанын курстарына деле окубай эле, эч нерсени түшүнбөй эле бир башка психологиялык курста окуйт элем. Ошол жактан айтып калды. Азаткан, сен ал кезде мен атам өтүп кеткен жертва абалында ыйлап сыктап жүргөм да. Анан ушул абалыңа сага ушул методика точно жардам берет. Давай сен ушул методикага кел деп калды. Мен ойлонбой эле макул деп туруп эле ссылка менен өтүп туруп эле акчасын төлөп эле анан Москвага кел деди, бардым. Ал жактан ошол жака барганда мен аябай көп нерсени түшүндүм. И анан ушул сиздер менен бүгүнкү окугандай болуп эле окуп баштадым. Түшүнбөйм, эчтеке түшүнбөйм. Разборун деле түшүнбөйм, диагностикасын деле түшүнбөйм, бирок чык десе мен аябай синдром отличницы деген бар го. Синдром отличницы менде бар да, жасаш керек десе жасай берем да, бирок андан эмне кылып атканыбызды өзүбүз билбей эле жасай беребиз. Бирок ошол аябай жакшы нерсе экен. Саат мынчада чыккыла десе чыгам, отур десе отурам, жаса десе жасайм, фигура бол десе фигура болуп коем, сез десе сезип коем. Болду. Ошентип жүрүп эле анан где-то бир айга жетпей бир 2-3 жума өткөндөн кийин анан мээме кирип баштады. Жанагындай көйгөйлөр чечилип баштады да. Өзүмдүн жолдошум менен болгон мамилеге разбор кылдырдым. Предназначениема разбор кылдырдым. Предназначение десе биз өзүнчө бир сүйүктүү жумуш деп алат экенбиз. Көрсө предназначение деген бул баарыбызга тең эле эркиндик экен. Өзүбүздү эркин сезгибиз келет экен дагы. Анан эркиндикти акчадан издейбиз, эркиндикти предназначениядан, жумуштан, бизнестен, мамиледен издей берет экенбиз. Көрсө менин ички дүйнөмдөгү эркиндик болбогон адам болгондуктан аябай ата-эненин идеалдуу кылып чоңойткон кызы болгон үчүн мен идеалдуу болушум керек деп эле мындай калпта жүрө берет экенбиз да биз. Вот ошол методиканы окугандан баштап анан өзүмө окшогон канчалаган айымдар бар экенин түшүнүп, өзүмө окшогон айымдарга жардам берүү максатында мына бүгүнкү күнгө чейин ошол түшүнбөй келген методиканы канчалаган миңдеген айымдарга жеткирип бере алдым.
Албетте бул жерде өзүм жалгыз болгон жокмун. Бул жерде командада жалгыз дарак бак болбойт дегендей команданын жардамы менен Кундуз Таштанова, сөзсүз түрдө продюсер жаныңыздарда болгону жакшы эгерде өнүгөм десеңиздер. Анткени мен өзүм август, сентябрь айына чейин 2021-жылдын октябрь айына чейин жалгыз иштедим. Андан кийин продюсерлер менен иштеши баштадым. Кундуз экөөбүз 22-жылдын апрель айынан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин чогуу иштешип келе жатабыз. Сиздерге дагы сунуштайм да. Бизде амбассадордо Кундуз баардык продюсерлик билимин, опыттарын берет. Талдоо чеберинде Sexuality'де 2 жумада бир чыгат. Кундуз өзүн сиздерге эмне берерин өзү дагы айтып кетет да. Мен сиздер менен дал ушул 2 ай ичинде талдоо чебери Sexuality'де 2 ай ичинде баардык билимдерим менен бөлүшкөнгө даярмын. Амбассадор менен албетте 6 ай бою биз чогуу болобуз. Андан ары дагы байланышта болуп калабыз. Анда азыр сиздерге ийгилик каалап кетем дагы бир жолу. Сөздү Кундуз Таштановага берейин. Бүгүн биз сиздер менен негизинен таанышуу, анан эмне болот ошол жөнүндө сүйлөшөбүз, Кутмандуу күн. Кандайсыздар, саламатсыздарбы? Ыйык орозо айынын 1-күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Орозо кармап аткандар бар болсо, араңыздарда орозоңуздар кабыл болсун. Орозодо билесиздер, биздин дубалар, каалоолор 10 эсе бат кабыл алынат экен. Баардык мусулмандарды куттуктаймын. Сүйүнүп атам чын жүрөгүмөн, себеби дегенде талдоо чебери, амбассадорлук, Sexuality баардык курстардын 1-күнү ушундай сонун айга туш келип атат. Бул дагы жөн эмес деп билсек болот. Жакшы ниеттерди коелу. Бүгүн как раз таки ар бирөөңүздөр менен дагы таанышабыз. Бүгүн как раз силердин ниетиңер, эмне запрос менен келдиңер, биз бүгүн зафиксировать этишибиз керек. Андан кийин эле как раз ушул жаңы окуу башталып атат. Башка жумуштарда болсоңуздар, баардыгын, фокустун баарын ушул окууга коюңуздар. Талдоо чеберинде, Sexuality'де мына баарыбыз 2 ай бою мен, Заткан Чусупова, Элина айым куратор, Зина айым куратор, жана технический куратор бизде Каныкей баардыгы, Каныкей уже баарыңыздар менен таанышканга жетиштүү болуш керек. Баарыбыз мына 5-6 адам баарыбыз силерди көкөлөп кадимкидей баардык билимдерибизди, убактыбызды азыр график дагы жөнөтүлөт. Ар жума сайын бизде график заранее вперед. Ар вторник сайын, понедельник сайын ким менен кандай сабактар болот. Мен менен, Элина айым менен разборлор сабактар, Заткан Жусупова менен сабактар, разборлор болот. Баардыгыбыз менен сабактар болот, Зинагүл айым менен и так далее. Поэтому баардыгы ушул нерсе өтө маанилүү. Өзүңөрдүн графигиңерди, убактыңарды бошотуп, өзүңөргө жазып, эң негизгиси ошол жандуу сабактарга келип убакыт таап келиңиздер. Зумдарды баарыбыз упаковка кылып алдык. Башка жумуштардын баардыгын жыйыштырып, фокусту ушул жумушка коебуз, окууга коебуз. Силердин эң биринчи задачаңар баарыбыз мына биз убакыт бөлүп силер менен алыпырышып атканда баардыгын үйрөнүп алып. Анан биз силерге уже эле ыраазыбыз. Себеби дегенде сиздер тандоо туура кылып, именно бизди тандап келдиңиздер. Кыргызстандын аналогунда мындай команда жок. Кыргызстандын аналогунда аналогов нету. Мындай сонун мүмкүнчүлүк болуп атканда туура чечим кабыл алдыңыздар. Бул дагы сонун. Биздин максат силердин келген максатыңарга жараша сонун багыт берүү, жетелөө, колдоо. Бирок биз эле каалап, силер каалабасаңар, силер эч нерсе кылбасаңар, биз результат бере албайбыз. Ошон үчүн өзүңөр менен дагы иштеп, баардык аракеттерди жасап, болгон каршылыктын баарын жеңгендер сонун результатка чыгышат. Анан эмне дейт элем? Ооба, талдоо чебери менен Sexuality'де 2 жумада 2 сааттан мен менен Zoom сабактары болот. Ал Zoom сабактарга сөзсүз түрдө келип, полный суроолорду берип, мага кандай суроолоруңор бар, мен тапшырмаларды берем. Андан сырткары бул жакта Заткан Жусупова өзүнүн полный методикасын берип силерге үйрөтөт. Забегая вперед, буюрса 1 айдан кийин балким даяр болуп калсаңар, продюсер керек болсо деле окуучуларды бергенге даярмын. Бул келе жаткан жума эмес, аркы жумада общий фотосессия Бишкекте.
Бишкектен, общий фотосессия болот. Общий фотосессиядан сырткары дагы мен тапшырма бергем, фотосессияларды, рилстерди жасап келиңиздер деп. Заставлять этпейм. Эгерде мен өзүмдүн болум менен иштегени келдим десеңиздер, анда өзүңүздөр менен иштесеңиздер болот. Бирок эмки жумага кайсыл күнү, качан болот, мен айтам. Балким региондон, тоңдон, көлдөн бизден окугандар бар. Азыр сиздер менен таанышабыз. Ошондо как раз келип дагы ал жөнүндө дагы Заткан Жусупова экөөбүз сүйлөшүп туруп, анан силерге ушул келе жаткан эмес, аркы жумада кайсыл күнү болот айта кетем. Дал ошол жолугушуу болгондо дагы балким ошол күнү дагы биринчи жолугушубуз. 2 айдын ичинде дагы бизде биз обещать эткен нерселер бар, ошол менен балким дагы дал болот. Андан кийинкиси, ага чейин сиздер эң негизгиси ошо методиканы жакшы үйрөнүү. Силерде ишеним болуш үчүн билим болуш керек. Билимди эки эсе сиңирип, күнү түнү иштеп, өзүңүздөр менен иштөө бул азыр дал ушул момент. Көз ачып жумгуча 2 ай бат өтүп кетет. Ошон үчүн өзүңөргө убакыт бөлгүлө. Башка сатуу бөлүм, мен билем биякта 4-5 айым сатууда менде окуп аткан айымдар, фокустун баарын ушул жакка коюшуңуздар керек. И окууну 2 ай бат өтүп кетет, ошон үчүн обученияга коебуз, и эч кандай ал посторонний жумушка не надо, да, работать. Албетте, өзүңүздөрдүн азыр жумуштар бар болсо, муну параллельно алып кетесиздер. И эң негизгиси окууларды жазуу, окуу. И биринчи Заткан Жусупованын өзүнүн методиканы үйрөнүү, сабактарына фокус коюп, полный фокус там 60-70% ошол жактан үйрөнүп алыңыздар. Андан кийин Инстаграм, личный бренд и так далее. Хорошо? Бирок параллельно алып кете бергиле, акырындап, фотосессия кылып, өзүңөрдү упаковка кылып и так далее, да. Я требую, да, где-то говорю, но это во благо вас. Это во благо вас. Бул результаттар силерге керек. Мен үчүн эмес, Ошон үчүн өзүңөр менен иштейсиздер буюрса. Анан заранее азыр таанышканда айтыңыздар. Мен ким араңыздарда Инстаграмга чыкпайм, өзүм үчүн окуп атам. Мен сатпайм, мен өзүм үчүн окуп атам, өзүмдүн болум менен иштейм десеңер, мен сиздерге команда менен тийбеймин. Хорошо? Сиздер өзүңүздөр каалагандай сабакты доступ, менин сатуу менеджер, СММ курстарым ачылган, өзүм эмес, кызым ачып бер десеңер, кызыңарга деле ачып берип коем. Макулбу? Же балаңарга ачып берсем дагы болот. Экинчиси, заранее максатты четко айткыла азыр баарыңыздар менен таанышканда. Себеби дегенде, бул айым сатканы келиптир, бул айым өзүнүн болуму менен иштегени келиптир деп биз распределение, квалификация кылып алабыз. Силердин келген максатыңарга жараша биз ошентип колдон жетелейбиз. Хорошо? Эмне дейт элем, сүйүнүп атам сиздерди көрүшкөнгө. Өзүмдүн атым Кундуз Таштанова, балким тааныбагандар бар. Заткан Жусупова менен 4 жылдан бери иштешип келе жатам. Именно продюсер номер 1 деп өзүмдү позиционировать этем. Себеби дегенде, Кыргызстан рыногунда 4 жыл туруктуулук. Работать со мной — это стабильность. Чоң команда менен иштеп, азыркы партнер болуп Заткан Жусупова менен аябай ийгиликтүү, Кудайга шүгүр, көз тийбесин, сонун иштеп келе жатабыз. Өтө сонун мыкты проекттерди жасап атабыз. Ооба, проект команданын колдоосу менен, албетте, команда менен жасап атабыз. Жана эң негизгиси, бул слаженная работа. Балык башынан дейт го. Ошол нерсе аркылуу дагы биз жакшы ийгиликтер жаратып келе жатабыз буюрса. Силер бир жолку 2 жумага, 2 айга эле келген жоксуздар. 2 ай бүткөндөн кийин дальше бизде клуб бар, сексуалити бар, амбассадорлук бар, жана жайында ретрит болобу, же 1 жылда 8-мартта, же болбосо жаңы жылда, как раз таки 8-мартка дал келет экен, жаңы жылда жолугушуулар болгондо только талдоо чебери, амбассадорлук, сексуалитини бүткөн гана айымдарды чакырабыз. То есть силер түшүнүп атасыздар, какие у вас привилегии, да? Биз жума сайын өзүбүз ушундай жандуу сабактарды өтүп, полностью. Эгерде каршылык болуп атат, Кундуз, мен Инстаграмда вообще нольмун десеңер, там СММ, өзүңөрдүн капчыгыңарга жараша СММдерди тартуулоо максатында кандайдыр бир поддержка керек болсо, дароо коркпой, уялбай айтсаңыздар болот. Личкама, WhatsAppка жазсаңыздар болот. Все во благо вас. 2 ай көз ачып жумгуча бат өтөт. Ошон үчүн ниеттерди, максаттарды туура коюп, күнү түнү биз убактыбызды бөлүп силер менен болуп атканда жакшы окуп, прям жакшылап үйрөнүп алыңыздар. Эң негизги максат бул разборду жакшы өздөштүрүү, бизнес разборлорду
өзүңүздөр менен иштөө. Эми баарыңар осознанный айымдар экенсиңер, баарыңардын 1ден 3төн 5тен жөн эле балдарыңар бар экен, билимдериңер бар экен. Вы все взрослые женщины, поэтому снимите, пожалуйста, ваши короны. 2 ай окуучунун позициясына түшүңүздөр. Түшүнүп атам, мен билем деген нерсе силерде бар. Я опытная, мен мынча адаммын. Но 2 ай окуучунун позициясына түшөсүңөр и губкадай билимдерди сиңиресиңер. Как положено, бул это в ваших интересах. 2 ай бүткөндөн кийин жума сайын мындай зумдар, жолугушуулар, давай деген нерсе жок болот. Ошон үчүн мен эмне кылышым керек, дагы эмне кылайын, дагы эмне тапшырма кылайын деп сурап аркабыздан түшүп, бул өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар, туурабы? Биз силердин результаттарга кызыктарбыз. Силер канчалык результат жараткан сайын жараткан бизге башка жактан берет. Силер бирөөңөр результат жаратканда аркаңан 20-30 адам келет бизге. Ошон үчүн биз чын жүрөгүбүз менен силерге результат каалайбыз. Мен Instagram башка жаатынан личный бренд. Бул жакта эми амбассадорлук менен отдельно, алардын стратегиясы отдельно, сексуалитикиники отдельно, да, разбор сатуу и так далее, да. Бирок биз эле каалап кечке эле давай чык, оку, давай деп силер өзүңөр качып, кылбай жасабасаңар, анда результат албетте жаратыш кичине кыйыныраак болуп калат, Ошон үчүн 2 тараптан, биз команда тараптан 4-өбүз, 5-өбүз, силер өзүңөр менен иштеп, өзүңөрдүн каршылыгыңарды жеңип, полный коесуздар. Себеби дегенде бул өмүр бою силерде калчу билимдер. Өмүр бою башкаларга жалдырабай өзүңөр алып кетчү билим. Билими бар адам ал эч кимге муктаждыгы жок десек болот. Анан буюрса 2 айда сонун ретриттер буюрса 1 ай бүткөндөн кийин как раз кичине силер дагы өз мындай абалыңар, кабылыңар келип калганда ретрит болот жандуу Бишкекте. Жолугушуулардын графигин заранее 1 жумага вперед графиктер жөнөтүлүп турат. Андан кийинкиси бизде эң мыкты результат алгандарга бизде белектер бар. Эмне белектер бар, мен силерге дагы жөнөтөм макеттерди. Сонун белектер бар. Эң мыкты результат жасаган 1-чи, 2-чи, 3-чү орундуктарга бизде сонун белектер бар. Колдоо бар, поддержка бар. Ачык болуңуздар, айтыңыздар, жазыңыздар. Чатта атайын кураторлор да турат. Чатка жазыңыздар баардык нерсени. Чатты биринчи очередь чатты көрөбүз. Андан сырткары дагы доступтар берилет. Сабактарды көрүп, өзүңүздөр менен иштеп баштайсыздар. Андан сырткары менин дагы командам, получается, технический куратор ар бирөөңүздөргө get курска дагы доступ ачып берет. Дароо айтыңыздар, мен азыр бул сабактарды көрүп андай муну көрөйүн десеңиздер, ошондой кылсаңыздар болот. Же болбосо кызыңызга, балаңызга дагы ачып берсек болот дополнительно. Мени балам же кызым продюсерлейт, жардамдашат и так далее деген суроолор бар болсо. Ошондой суроолор келип атат, ошон үчүн айтып атабыз, И келе жаткан бул эмес аркы жумада общий фотосессия болот. Общий фотосессия ал фотосессия. Демек аны эле күтүп отура бербестен ага чейин мүмкүнчүлүк болсо өзүңүздүн фотосессияңызды, өзүңүздүн рилстериңизди тартасыз. Себеби дегенде общий фотосессия 2 саат, аякта 10 киши жүрсө, бирөө сүйлөп атканда бери жак ызы чуу болот. Ошон үчүн башында айткан сөзүм бири-бириңерге байланбагыла, өз алдыңарча иштеген үйрөнгүлө дегеним ошол болду. Бардык суроолор мобилограф, СММ, Instagram боюнча дагы буюрса мен менен сабактар болгондо разборлор башталат. Instagramды кандай кылыш керек, эмне кылыш керек и так далее. Бизде приздер бар. 1 айдан кийин деле жакшы результаттар менен бөлүшүп баштаган айымдарга өзүм дагы поддержка кылам. Instagram жаатында, башка жаатында, реклама боюнча и так далее. Поэтому сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Эмне дейбиз? Азыр болсо келиңиздер дагы Элина эже, Зина эже менен каныкей жок окшойт, Элина эже, Зина эже менен тааныша кетели жана ар бирөөңүздөр менен таанышканы өтөлү, Баарыңыздарга ийгилик. Буюрса тыгыз байланышта иштешебиз. Элина эже, келиңиз, таанышып койбойсузбу? Элина эже барсызбы? Зина эже барсызбы? Чындабыз таанышырбыз, мен эжекелерге чалып атам эфирге киргиле деп. Хорошо, давайте, анда эмесе кеттик. Баштадык. Кимден баштайлы? Ким биринчи таанышкысы келет? Аты жөнүн, кайсыл жакта жашайт, канча жашта, толук туулган күнүн да айтып коесуздарбы, сураныч, Анан кандай запрос менен келдиңиз, эмне алгыңыз келет 2 айдын ичинде? Мен баардыгын жазып алайын.
Анан бул айым мындайга келиптир деп анан командамды давай мону кылгыла деп биз иштешип баштайбыз. Кеттик анда эмесе. Ким биринчи? Кундуз айым, мен айтып берсем болобу? Болот, Алтынай эже, давайте. Кайсы Алтынай же менби? Алтынай Имаровабы? Саламатсыздарбы? Мен биринчи болуп калдым. Да. Бактыгүл эже сурангам да. Макул, эмне, тойго баратасызбы, бошоп атасызбы? Жок, мен сүйлөйүн дегем да. Азыр эме 2-ге съемкага сүйлөшкөнбүз да, ошого барыш керек болуп аткан. Хорошо, келиңиздер, Бактыгүл эже уже Reels фотосессияга көрүңөрбү, макияж жасап даярданып алыптыр. Келиңиздер, анда Бактыгүл эже менен таанышалы, запросун зафиксировать этели. Азыр Zoom как раз идет запись. Ушундай максатка келген бул эжеке деп. Анан эми албетте 1 айдан кийин максат дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн, бирок фиксация кылып коюш бул менин жумушум да. Келиңиз, Бактыгүл эже, тааныша кетели. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Бардыңыздар менен, ийгиликтүү айымдар менен ушундай группада чогуу билим алып, өзүм өнүктүрүп атканыма чын жүрөктөн кубанычтамын. Менин жашым 45-те, толук аты жөнүм Мамашева Бактыгүл Ташкенбаевна. 11-декабрь 1980-жыл. Талас элинин кызы болом. Ошол жака эле турмушка чыккам. Азыркы учурда Бишкек шаарында турам. 3 баланын бактылуу энеси, жубайым бар, жолдошум бар. Өзү кесиби мугалим, бирок азыркы учурда соода тармагында иштейм. Шаардагы бир компаниялардын биринде торговый агент болуп иштейм. Бул психологияга 2021-жылдан бери келдим. Негизи адам жүргөн турган жерден эле психолог болгусу келбейт экен. Ызаткан эже дагы көпчүлүк психолог айымдар айтып жүргөндөй эле, турмуш ар тарабынан бер тарабынан чапкылап, анан бизди ийге келтирет экен да. Мен деле ошо көп айымдар катары мени да ар тараптан чапкылады турмуш. Жашоом оюмдагыдай болгон жок, мамилем болгон жок, акчам аз болду, максаттарыма, кыялдарыма жете албай, жашым бир топко келип калды деп аябай жертва абалында көпкө жүрдүм. Бирок ошол эле учурда 2021-жылдан баштап коуч мотиваторлордон курстарды, сабактарды алып, өзүм билимди өнүктүрүүнүн үстүндө жүрдүм. Өнүктүрүп аттым, определенный бир убакка келгенде кайра нолго түшүп калып аттым да. Анан менде выгорание 2-3 жолу болду. Өнүгүп сонун болуп калдым. Мына мамилемде сонун десең эле бир күнү асман жер болуп башкача болуп кетип, карсы болуп калып, анан кийин мен ойлодум, эмнеге мындай? Мен өнүксөм мындай бир нерсе кармап турганын сездим да. Анан бир нерсе кармап турганын сезгенден кийин жаратканымда бизге ошо запроска карата эмелер жиберет экен. Анан психологияга келип калдым. Убакка чейин мен Чолпон Серкебаевада окугам. Ошол окуп анан өз алдымча көп эле курстарын сатып алып окудум, таарынычтар менен иштедим. Кудайга шүгүр, эми ар бир коучтан, мотиватордон өзүм деңгээлиме, мүмкүнчүлүгүмө жараша кабыл алып, өзүмдү өнүктүрүп келе жаткам. Анан бир чечилбей жаткан маселеме разбор алганда мен ошо бир жумадай эле чечилгенден кийин мен разборго аябай эме кызыгып калдым да. Мен ушунча жылдан бери жөн эле жүргөн турбаймынбы, анда биздин маселенин баарын ушундай разбор чечип бере алат турбайбы, аябай кызыгып, анан мен мастерствоны сурагам. Анан сурасам, Чолпон эже 500 000 деди да. Окуйм анда мен деп. Анан кийин жаңы жылда мен ошо окууга 500 000 табам, анан онлайнга келем, чоң кирешке чыгам деп жатып, анан жаңы жылда эме 25-жылга кирип атканда мен ушул жылы кандай болбосун деп Кудайдан суранып, мен онлайн тармагында өзүмдү өнүктүрөм, онлайн тармагында ордумду табам, чоң кирешелерге чыгам, анан мастер болуп чыгам деп да өзүмө эме койгом да, максатчы. Анан
Ошол максатты койгондон кийин эле мен Instagram баракчам, YouTube'дан эмне көрбөсөм да Кундуз айымдын эмелери келип баштады да. Мүмкүн кээ бир запросторго карап да өзүм да катталып жүргөн чыгармын. Анан сатуу менеджерликке катталып калдым. Сатуу менеджерликке деле ошо киреше таап ошо мастерликке окутам деген чоң ниетим менен катталгам да. Анан кийин бул жактан именно мен чөйрөм экен Кундуз айымдын командасына келгенде түшүндүм мен көксөп жүргөн, мен каалап жүргөн чөйрө экенин. Анан бат эле Музаткан айымдын эмеси болбоду, Zoom жолугушуусу. Талдоо чебери боюнчачы, ошо сатуу башталат дегенде. Ошол күндөн баштап мен асманга учуп, тим эле жоготкон нерсемди ушу 40 жылдан бери жоготкон нерсемди тапкандай болуп аябай сүйүнүп, 2-3 күндүн ичинде жана акча деле жок болчу. 2-3 күндүн ичинде таап, анан сразу каттап, алиге чейин ошо эмем токто элек да, визуализациям да иштеп атат, эмоциям иштеп атат, мен бактылуу болуп жүрөм да. Аябай издеп жүргөн нерсемди таапчы. Анан бул негизи бул курс ичинде, мастер разбору курстун ичинде ошол алган акчамды табуу финансылык жактан. Анан мамиледе да маселелерим бар. Ошол маселелерди үй бүлөдө бала чакамдын ордуна коюу, 2 айдын ичинде ушуларды жөнгө салып, анан жакшы татыктуу мастер болуп чыгып, өзүм өздөштүргөн, өзүм көргөн результаттарды элдер менен бөлүшүп, мастер болуп иштөө келечекте. Все, рахмат. Подытожим. Сиздин запрос мамилени жакшыртуу, оправдать деньги, которые я заплатила. Окей, зафиксировали, стать... 2 айдын ичинде. Зафиксировала, да, и стать крутым мастером, который знает свое дело. Рахмат. Келиңиз, кто следующий? Ушундай учурларда иштеп аткан башка жумуш менен алек болсоңор, микрофон менен уга бергиле. Эл эмне запрос берип атат, ага кандай разбор кылынып атат, ал разборду кандай жазып атат, эл эмнени сурап атат. Именно угуп берсеңер, уга бериш керек. Башкаларда кандай болуп атат, ал клиент менен кандай иштеп атат. Ошол нерседен жандуу жолугушуудан калтырбагыла. Записти көрбөйсүңөр 2-3 саат. Лучше присутствуйте и ошол нерсени уга бергиле, коп коюп уга бергиле, мээңиздерге сиңе берет. Сонун нерсе да. Анан мына Бактыгүл эже азыр саатын коюп алыптыр, мобилограф менен. Демек, азыр микрофон эме менен, наушник менен же болбосо ошол биздин таанышууну көрүп уга бериш керек да. Это подсказка для вас на будущее. Кеттик. Анда эмесе ким следующий? Мен тааныша берейин. Баштай берейин. Саламатсыңарбы? Менин атым Дания Ташиева, 41 жаштамын. Бул психология сабагына 2020-жылдан бери окуп келе жатам, бирок ошол квантовый поляга 2021-ден баштап эженин курстарына бармын, бир канча разборлорунда практикаларын жасап эле келе жатам. Менин бул билимге келгенимдин эң негизги себеби өзүмдү алып чыгып кетүү. Эң башкысы жана үй бүлөмдү алып чыгып кетүү. Анан өзүм результат көрсөткөнүмдөн кийин мага окшогон жашоодо кыйналган айымдар менен бөлүшүп, эмнемди өзгөртөм дегенде бүгүнкү күндө өзүмдүн жашоом менен жашоо. Чынын айтсам, өзүмдүн жашоомдо эмесмин. Өзүмдүн үйүмдө жашоо, өзүмдүн балдарым менен чогуу жашоо, жолдошум менен дегендей. Кандай десем, чындыгында бул билимдерге биз жыргаганыбыздан келбейт экенбиз. Ар кандай тагдырдын ар тарапка тоголуп тепкенден кийин келет экенбиз. Менде деле эң өкүнүчтүү нерсе 15 жылдан бери балдарым менен чогуу жашабайм. Ушунчалык азыр ушунчалык толкунданууда болуп атат. Если мындай карап көрсөм, конечно, боль мен үчүн. Бирок ыраазымын. Ошол күндөргө дагычы. Себеби ушул нерселердин аркасынан мен өзүмдүн чыныгы жашоомду, өзүмдүн каалоомду курат экениме толук ишеничтемин. Жана менин эң чоң үмүтүм ушул сабак, чынын айтсамчы. Балдарым менен чогуу жашоо. Запрос түшүндүк, үй бүлө менен чогуу жашоо. 2 сентябрь год
2 сентябрь 1983. Карыздан чыгуу. Эч кандай карызы Карыздан чыгуу. жок. Өзүмдүн жашоомдо сонун жашоо ошол. Всё, түшүндүк. Үй Көрдүм. бүлөңүз, балдарыңыз үй бүлөңүз менен чогуу воссоединиться и карыздан чыгуу. Сиз эң негизги, самый основной боль менен иштейт экенсиз пока, э? Всё, окей, поняли. Дальше, Ооба. поехали. Бул жакта iPhone дегендер бар экен. Сураныч, личный брендтин өзөгү, бул даже Zoom'да аты жөнүңөр менен, сүрөтүңөр менен чыгуу. Буякта iPhone, MyPhone дегендер болсо, значит, чужой адам кирди деп удаление кылышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн чужой адам биздин сабактарга кирбеш үчүн Instagram, WhatsApp Zoom'ду упаковка кылып коюңуздар. Анан сиздер менен силердин болдор боюнча дагы разборлор шашпай болот. 2-3 саат каалашынча өзүңөр жолугуп алып дагы шашпай буюрса өлө разборлор болот. Ошон үчүн бүгүн биз пока таанышып атабыз кыскача. Атыңар ким, каякта жашайсыз, канча балаңыз бар, тууган күнүңүз, запросуңуз, четко запрос. Хорошо? Поехали. Дальше кто? Саламатсызбы, мен Назгүл Жумашева. Баштай берейин, эже. Менин атым толук аты жөнүм Назгүл Жумашева Садыровна. Мен 2 ноябрда 1986-жылы төрөлгөм. Каякта жашайсыз? 86. Учурда Көлдө Тоңдо. Мгм. Тоңдун Тоң айылындамын да. Так, бул Мен да жака Тоңдо. мен өзүм билем, мен сизге жаңы жолугушууга да барганмын. Так, бул жака мен өзүм азыр кесибим боюнча мугалиммин, мугалим болуп иштейм. Запросум болсо ушул жумушумду көптөн бери негизи эле жумушка кирип иштегенден кийин 2 жылдан кийин эле жакпай калган да. Анан кийин башка жумушка которулуу максатында мындай окууларды окуп, көп семинар, тренингтерге катышып, кыскасы мындай багытымды издеп эле келатам, бирок мындай алмаштырганга мүмкүнчүлүк боло элек болчу да. Анан психологияга деле батым кире элек болчумун. Ушу былтыртан баштап эле Ызаткан Жусупованын жашоо өзөгүнө катышып калдым. Ошондон кийин анан кызыгуу пайда болуп калды. Ошол себептен туш болуп калдым. Бул сабагына да аракет кылып жазылдым талдоо чеберине. Анан ушул 2 айлык окууну бүткөндөн кийин өзүмдү бир башка сферада көргүм келип, анан мен дагы бир мындай өкүнүч, мен окутуп аткан балдар мисалы кийинки муундарда максаты жок эле ушундай бара жатканын көрүп атам да. Анан ошонун үстүнөн да көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк анализдечүмүн. Неге балдар ушундай, неге жашоо, келечек жашоосун элестете албайт деп. Ошонун өзөгү эле жана ата энесине такалат экен да. Анда ошо мен ойлойм да, бул сабакты мен окуп билип алып, мүмкүн ошо энелерге бир кандайдыр жардам бере аламбы, ата энелер балдарына багыт бере алгыдайчы. Кыскасы ошол бул башка бир сферага өтүү, анан башка өзгөчө энелерге да жардам кылуу деп ойлоп атам. Сонун, вы замужем, дети есть? Ооба, менин 5 балам бар. Сонун. Жолдошум бар. Классно. Каякта жашайсыздар дагы айтып койсоңуздар, бизге дагы сонун болот да. Тоңдо. Келиңиздер. Тоң районунун Тоң айылында. Уже 3-я двойка, классно, кеттик. Дальше. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, сүйлөсөм болобу? Болот, Алтынай эже. Сизди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Имарова Алтынай Абдималиковна, 1 ноябрь 1974-жыл, 50 жаштамын, 51-ге кетип атам. Мен өзүм Ызаткан психологияга биринчи жолу Ызаткан Жусупованын сабактарын көрүп, ден соолугума байланыштуу келип калдым 2022-жылдары, наверное. Анан кандайдыр бир убакта өзүм ден соолугума карап дагы сабактарымды анча окуп, анан таштап коюп жүрүп, анан 24-жылдан баштап уже окуп баштап атам. Былтыр сабактарын окудум. Азырга чейин сабактарды окуп атам. Менин эң биринчи максатым, мен буга чейин мисалы эмне болдук дегенде жолдошум акча табат. Действительно, мен иштебей үйдө отурсам деле болот. Бирок мен өз жан дүйнөмдү таппай жүрөм да. Өзүм сүйгөн кесипти иштеп, элиме кызмат кылайын деген максатым бар да. Ошол себептен мен талдоо чеберин окуп атам. Неге дегенде биздин айлана чөйрөмдө мисалы мен жашаган шаарда вообще квантовый психология десе эле уже шириктейт да. Ой, булар арбактар менен иштейт экен деген вообще түшүнүк жок да мендечи, бизде.
Эми бир туугандарым түшүнү баштады азыр ошончо мынча кең мага разбор жасап берип коеюнчу деп эме кылышат. Ошон үчүн мен өзүм жашаган шаарда ошол элиме өнүктүрүп ушу психологияны өнүктүрөйүн деп атам да, ошого ниет койдум. Өзүм үчүн иштеп, Каякта жашайсың? ал эми өзүм Ноокат районунун Ноокаттын кызымын. Бирок сабактарга барганга Бишкекке аракет кылам, иштерим бүтүрүп. Запросуңуз ошондо мен уккан жокмун. Чёткий запрос. Мастер болуу, разбор Ой, жазуу. мастер болуп иштеп, ооба өзүм үстүмдөн иштеп, өзүмдүн жан дүйнөмдү байытып, анан уже өзүмө элиме максат кылып, элиме Мгм. жеткирейин деп атам. Билген немелеримдичи, ошонун үстүнөн иштөө. Рахмат. Рахмат эже. Назгүл айымдын да запросу психологияга кызыгам, мастер болуу, мен дагы ушинтип өзүмдү табуу дейт. Туура айттымбы Назгүл айым, э? Кеттик анда эмесе. Дальше. Мен берсем болобу? Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Менин аты жөнүм Пардабаева Мунира Мамарасул кызы. 19 май 1993 жыл төрөлгөм. 93. 93. Беловскийде жашайм, өзүм болсо ошо Бишкекке турмушка чыккам. Азыркы учурда 4 балам бар, азыркы учурда боюм да бар, жакында төрөйм буюрса. 5-син. Анан ошол мен негизи максатым буга чейин мен дагы психологияга кызыгам, негизи өзүмдүн миссиямбы деген ой бар да. Аябай кызыгуум күчтүү, ошол себептен мен да Азаткан Жусуповдой бир психолог, коуч болуп, элиме жардам берүү максатымчы. Анан албетте өзүмдүн жан дүйнөмө тынчтык алып келүү, анан үй алуу меники эң чоң максат. Бул 10 жылдан бери ошо турмушка чыккандан бери эле квартиралап жүрөм да. Ошого үй алуу максатым бар и өзүмдүн жан дүйнөмө тынчтык табуу и элиме кызмат кылуу. Психолог Ошо болуу, квартирага ниет, анан үй алуу дедиңиз, үй алуу и элге кызмат кылуу. Элге кызмат. Элге кызмат кылуу. Азаматсыз, классно, 5 детей, еще рожает, еще учится. Вообще классно. буюрса, ооба. Сиздер менен кубанычтамын. Чындыгында мен эмелерге аябай бат-баттан барып турам, жана кыласыздарго. Эгер жолугушууларга барып, ушундай болсо да жолдошумду деле алып барып, аябай кызыгам да, билбейм, жан дүйнөм тартат да. Анан барып, трансформация курсунда да окуп, баса жумушка киргем, ушу үйдө отуруп онлайнда иштейм азыркы учурда. Ошол себептен ошо 1 жыл болуптур окуганыма. Ошондон кийин эле сразу иштеп, азыр до сих пор онлайнда иштеп жатамын. Каякта иштейсиз? Онлайнда Кымчабел деген курс бар, азыр ал деле номер 1 болуп атат, ошондо директормун. Классно. Сонун, келиңиздер, дагы таанышайлы. Келиңиздер, айымдар. Давайте. Мен сүйлөсөм болобу? Болот. Менин атым Түменбай кызы Дилнура. 16-июль 1991 жылы туулгам. Жалал Абад областы, Ала Бука районуна караштуу айылда жашайм. Дилнура. 91. 91. Мен 2021 жылдары ден соолугума байланыштуу жүргөм. Ошондо Заткан айым жөнүндө угуп калгам. Бишкек шаарында анын жолугушууларына барып, разбор алып, ошодон кийин 1 айдан кийин анализтеринде көптөгөн жакшы жыйынтыктар чыга баштаган. Разбордун натыйжасында. Ошодон улам мен бул разборго аябай кызыгып калгам. Курстарын окуп, Заткан айымдын жүрөм ушул убакка чейин. Андан кийин өзүм азыркы айымдар айткан сыяктуу эле мен деле психологияга аябай кызыгып, өзүмдүн үстүмдө иштеп, элге жардамым тийсе, Заткан айымдай психолог болсом деген ниетим бар болчу. Сиздердин ушул жаңылыгыңыздарды угуп эле курска катталдым. Психолог болуу, мастер болуу. Андан кийин мамиле жаатында мамиле куруу. Азыркы учурда мен турмушка чыккан эмесмин.
Андан кийин чөйрө алмаштыруу. Өзүмө жаңы Замуж. чөйрө. Классно. Сиз Андан кийин өзүм чөйрө өзгөрттү. Сиздерге окшогон энергиясы күчтүү айымдардын чөйрөсүндө болуу максатым. Сонун рахмат Дилнур айым. Буюрса 2 айдын ичинде сизди турмушка узатып, баарыбыз сиздин свадьбаңызга барып, сизден жараталы. Келиңиз. Кто следующий? Келиңиздер айымдар. Бурулсун айым, включайте звук. Өчүп калып атат го микрофон. Мен өчүрүп койдум. Азыр күк. Болду. Включите звук. Келиңиздер, давайте Айжан Айдарова, сиз бурулсун айым даярдана бериңиз. Микрофон включите. Саламатсыздарбы? Менин атым Айжанар Айдарова. 1987 жылы 2 февралда төрөлгөм. Бул жакта экилер аябай көп экен. 87 2 февраль. 87. Жогорку билимдүүмүн. 2 дипломум бар, юрист, экономист. Бирок өзүм кесибим боюнча иштеген эмесмин. Сулуулук сферасында универсал мастермин. Бул жака келүүмдөн максат мен дагы ошол психолог болуу. Анткени мен дагы 2020-жылдан бери өзүмдү издеп келем. Самара Кеңешева, Венера Бөкөтаева, Асил Сыдыкова жана башка көптөгөн психологдордун окууларын окуп келем. Бирок сиздердикиндей возможность жок экен. Негизинен мен ошондой уруксат береби, сертификат береби, ушулардын сабагын окусам мен дагы кайрадан чыга аламбы деген запрос менен окуйт элем башка психологдорго. Бирок алар болсо жок, окубагыла деп эч кимиси мындай уруксат бербейт эле. Сиздердикин угуп алып туруп сразу катталдым. Негизинен ошол сиздин менеджер по продажам курсуна келип туруп эле анан бул жакты угуп туруп катталып калдым. Запросум акча табуу, үй алуу, чөйрө, жаңы чөйрөгө кошулуу. Мастер аркылуу акча табуу, значит, разбор сатуу, акча табуу. Үй дедиңиз, Үй. Ооба. И чөйрө, Чөйрө. Жолдошуңуз барбы, балдарыңыз барбы? Каякта жашайсыз? Ош шаарынан болом. Жолдошум жок, 3 баланын энесимин. Анан мен ушул чөйрөгө кошулуп атам, ушинтип окуп атам десем, мен жанымдагы чөйрөдөгү адамдарым мен духум түшүрүп атышат да. Сен өзүң күйөөң жок болсо, үйүң дагы жок болсо, мындай состоятельный эмес болсоң, анан кийин күйөөсү жок адамга ким окушу мүмкүн, сенин разборуңду ким сатып алышы мүмкүн, кантип психолог болосуң, өзүң псих болуп жүрсөң деп ушинтип эме түшүрүп койгондон анан кайра эле сиздердин демиңиздерге ишенип жок болом деп эле эметип атам да. Башында ошондой каршылыктар болот. Кээ бирөө не позволяют себе даже обучение, ошон үчүн ушинтишет, өзгөчө больно окружение кылат, жакындар кылат. Эч кимге эч нерсе отчет бербеңиздер. Өзүңүз менен алек болуңуз. Мен окуп атам. Деген сайын ошончолук түшүрүшөт да. Поэтому сиздин жүрөгүңүз каалап атабы? Это начало только. Буюрса биз менен Дубайга 500 миллиондук окууларга биз менен чогуу барыңыздар. Анан канча именно ажырашып, мен канча ошо психологдор деле келип атат го. Ажырашып, именно ошондой ситуация болгон үчүн мен ошол жаатта мен дагы жакшы жардам бере алам. Наоборот, ачык чыгып, трансформацияңызды көрсөтсөңүз, вот так вообще мощно болот. И не ждите ихнего разрешения, позволения. Это ваша жизнь. Өзүңүз менен алек болосуз. Анан сен псих болуп жүрсөң, жолдошуң жок болсо, никого не слушайте, өзүңүз менен алек болуңуз. Никто не обязан вас поддерживать. В начале пути эч ким сиздерди поддержка кылбайт. И кылбайт, и никто не обязан. Не надо ждать. Анан өзүңөр результат көрсөтүп, өзгөрүп баштаганда, анан, пожалуйста, разбор кылып койчу, пожалуйста, мага жазап берип койчу, эмне кылайын деп өздөрү келип баштайт. Поэтому молча делайте, молча покажите результат. Результат твой лучший аргумент. А твой результат — это сенин өзгөрүүң, это твой самый лучший результат. Хорошо? Айжанар айым,
Дагы Жанар айым, ушул жерде мен дагы айтып кетейин, бизде көптөгөн чындыгында сиздей турмушунан ажырап башка өзү жалгыз балдар менен калып келген айымдар аябай көп да. Мисалга эле алсам, Айзиза айым 3 баласы менен сиз айткандай псих болуп жүрүп, нерв болуп жүрүп, карыз болуп, канчалаган кыйынчылыктарды көрүп, былтыр мен эчтекени билбейм, мен сиз менен жеке иштешем деп алда трансформация курсунда окуп, кичине болсо да ордунан жылып, -500.000ден азыркы учурда күйөөсү менен сүйлөшпөгөн, күйөөсү уже балдарына квартира белек кылды. Сүйлөшпөгөн күйөөсү балдарына машина белек кылды, өзү баласына машина алып берди. Өзүнүн балдары менен мамилеси оңолуп, азыркы учурда өзү дагы мага окшогон айымдарга мен наоборот жардам беришим керек экен деп, азыр уже психологияны алып кетип атат еще. Wildberries'ten -500.000ден келип плюс 30 миллионго чыкты, элестетиңиз. Именно ушул билимдердин жардамы менен. И Алина айым дагы такыр 0дон келгенде Кундузга СММге келет ал. Анан Кундуз айтат: "Сен биягыңды оңдошуң керек экен, бар, Заткан эжеге оку" дегенде, ал дагы молодец, сразу талдоо чебери мастер разборовко бизнеске келди. Былтыр 0дон болчу почти. Азыркы учурда машина алды, мына кече эле үй, трехкомнатная квартира алды Бишкектен. И Wildberries'ten дагы аябай сонун кирешеге чыгып атат. Так что сиздин келечегиңиз именно өзүңүздө, башка эч кимде эмес. Только окуш керек и алдыга кетиш керек. Чөйрөгө вообще карабаңыз, анткени чөйрө сиздин ички дүйнөңүз эмне болуп атканын алар такыр түшүнбөйт. Хорошо? Рахмат. Келиңиздер. Кто следующий? Давайте, включайте звук. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен зорго кирдим да, азыр кандайсыңар? Гүл, баары Ооба, чын. даярдана бериңиздер. Zoom'га кирип, дароо Zoom'га объявление болот. Өзүңөргө дептерлерди алдыңыздар, графигиңерди коюп алыңыздар. Ошол сабактар болгон учурда өзүңөргө убакыт бөлүп үйдө отурасыңарбы же кафейняга барып окуйсуңарбы, иши кылып, өзүңөр тынч жерге барып алып окуп, вовлекаться эткиле. Кыргызча вовлекация деген кандай? Прям киришкиле башотуңар менен. Ошондо сонун результаттарды аласыздар. Кыскача таанышып атабыз, биз эжеке бул башында кечигип келдиңиз, 1 саат кечигип кириптирсиз. Эмнеге мындай жоопкерчиликсиз мамиле кылдыңыз? Жок, биз Москванын эмеси боюнча бизде 9 болгон да. Мен туруп эле Zoom'ду жандырсам, вообще ачпай койду да. Загрузка этип тура берди. Азырынан ачып атпайбы? Всё, давайте, аты жөнүңүз, туулган күнүңүз, каякта жашайсыз, кандай курстарда окугансыз Заткан Жусуповадан, Кундуз Таштановадан жана запросуңуз кандай? Мен Эркебаева Гүлбарчын, Москвада жумуш кылам. 1977-жылы туулганмын. Мындан мурун Заткан Жусупованын немесинде окугам, разборунда. Сенин неме сабактарыңды окуган эмесмин. Дагы ошо Смотрич компаниясында иштейм. Запрос эжеке. Максат. Запрос. Максат ушу, мен дагы өз алдымча иш алып Мастер болуп, кетсем деген ойдомун. Ооба. Туулган күнүңүз толук айтып коесузбу, эжеке? 1977 26-май. Сонун результат жаратасыз. Болот сонун, мощный. Разбор минимум 5.000ден өйдө 15.000ден сата аласыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Кечикпейбиз. Келиңиздер, дальше. Келиңиздер, ким калды дагы? Буякта iPhone деген эжекебиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, менин атым Боросун Кылычбек кызы. 18.06.1993. Заткан эженин жашоо өзөгү, трансформация, тренажер, мастер разборовду окугам. Мен 4 баланын бактылуу апасы, сүйүктүү жар, химия мугалими жана мастер разборов болом. Кундуз эженин мурда бесплатно алгоритм запускавды окуп баштаганда, неме окуй албайт экенмин, кыйын эжекен деп таштап койгом. Андан кийин сатуу менеджерин быйыл бүттүк недавно эле. Сонун болду. Анан запросум айына 114.000 сом табуу, кирешеге чыгуу.
Биринчи очередь эле ушу баягы өзүңүзгө продюсер болсоңуз абдан жакшы болот дедиңиз. Мен сиздей болуп, билбейм сизге жетемби жетпеймби, бирок сиздин жасаган эмгегиңиз абдан чоң экен. Бир эле фотосессияга канча энергия. Мен болсо ошо кыйналдым фотосессияга барып. Бирок мен сиздей болуп, жакшы продюсер жана сиздикиндей команда топтоп кыйын кыздар иштейт экен, өзүңүзгө окшогон тарс. Ошо мен абдан ыраазымын. Ошо Заткан эже экөөңүздөр ушундай возможность берип атканыңыздарга. Экинчи запросум ошо кыйын продюсер, үчүнчү запросум болсо ошо Заткан эжедей кыйын мастер, психолог болуп чыгыш, элиме кызмат кылып, баягы белгилүү психолог болуп чыгуу. Бурулсун айым бизде амбассадорлукка келген. Запросу сонун экен, продюсер дагы болом, мастер да болом. Анан айына 114 000 сом табуу деп запрос кылып атасыз. Макул, я зафиксировала. Бул өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чыккан запростор дегендей сонун. Ооба, как минимум өзүңүзгө өзүңүз продюсерликти жакшы өздөштүрө аласыз. Сиз өзүңүз көрөсүз, кухняны көрүп атасыз. Минимум өзүңүзгө өзүңүз продюсер болуп, өзүңүздү алып чыга аласыз. Сонун Бурулсун айым бизде амбассадорлукка буга чейин Изаткан Жусуповада талдоо чеберинде насаатчылыкта разборлорду уже окуп үйрөнгөн, уже окуган айым мына азыр мына амбассадорлукка келе жатат. Кеңиздер эми. Ким калды? Саламатсыздарбы? Мен Улкан. Жакшы. Мен угуп атамбы? Ооба. Угуп атасың Улкан? Сиздерди көрүп турганымдан кубанычтамын. Мен бул мастер разборка келген эң биринчи максатым жан дүйнөмдү, өз жашоомду иреттөө, акча эркиндигине чыгуу, үй алуу, анан мыкты мастер болуу, адамдарга разбор кылганды аябай мыкты өздөштүрүп кетүү, эң биринчи өзүмдүн жашоомду иреттеп алып анан кийин. Улкан айым, ошондо получается жолдошуңуз менен жарашуу же просто жашоомду иреттөөбү? Ошол иреттөө да, азыр баягы чачыран болуп кеткенбиз болот, ошол бир чогуу. Түшүндүм. Хорошо, түшүндүк. Всё. Эмкиде микрофонуңуз жаман угулат экен, эмкиде звук жакшылап угалы, Макул, макул. Азыр Элина эже таанышат сиздер менен, анан өзү дагы айтат, ошо Телеграмда дагы разборлор болот. Баарыңыздар каналга доступ алдыңыздарбы? Доступтарды акырындык менен ачып баштайбыз. Мен дагы өзүм тараптан доступтарды ачып, баардыгын зафиксировать этебиз. Ал жака тиги Дубайга дагы запросторду жөнөтөбүз. Андан сырткары Телеграм каналдар бар, ошол жакта разборлор болот, записи сакталат силерде. Ошон үчүн Телеграм каналды дагы закрепить этип, биздин чатты закреплять этип туруңуздар 2 айга, закреплять этип, фокус ушул чаттарда болсун, ошол каналда болсун. Унутуп калбаңыздар. Ал үчүн бизде трекер бар, куратор, технический куратор дагы бар. Напоминание карап турат. Эң биринчи ушул чатка көз саласыңар. Кеңиз Элина эже таанышалы. Зина эже барсызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Элина. Быйыл 42 жашка чыгам. Бишкек шаарында жашаймын. Сиздердин кураторуңуздар болом. Заткан эже менен иштешкенден бери, былтыртан бери талдоо чеберин жана бизнес насаатчылыктардагы выпускать этип келатабыз. Талдоо чебери бизнес насаатчылыктын башынан баштап куратор болуп келатам. Буюрса сиздер менен да жакшы иштешебиз, жакшы результат, жыйынтыктарга чыгабыз деп ишенем. Зинагүл эже келиңиз сиз. Элина эже биз менен 3 жылдан бери бирге, биздин командада одна из самых верных наших сотрудников. Элина эжени тааныйсыздар. Ошондуктан көбүрөөк сиздер менен дагы болот. Зинагүл эже бизде Ошто. Зинагүл эже дагы 3 жыл болуп калды биздин командада. Ошмуда өзү мугалим, пресс-секретарь, мен көп курстардын баарын бүткөн өтө сонун айым. Зинагүл эже Ошто турат үй бүлөсү менен. Зинагүл эже келиңиз, сиз менен да таанышайлы.
Зинагүл үнүң угулбай атат. Үнүңүз, микрофон включите. Ага. Күчтеттим эле. Саламатсыздарбы? Эми угулуп атабы? Жанда окшойт да. Угулду. Менин атым Зинагүл. Мен да 42 жашка чыктым жакында эле февралда. Ал жерде айымдар бар экен. Экисинде төрөлгөн, мен дагы 2 февралда төрөлгөм. Айжанар дагы экөөбүздүн туулган күнүбүз даже бир күндө экен. Сиздер менен таанышып атканыма кубанычтамын. Мен да Заткан Жусупова Кундуз Таштанованын курстарын окуп, көп ийгиликтерге жеттим деп эсептейм. Өзүмдүн жан дүйнөмдүн тынчтыгын таптым. Анын учурда ошо алда койгон максаттарым да орундалып келип атат. Заткан эженин курстарында 2,5 почти 3 жылдан бери куратор болуп иштеп келе жатам, сопровождение кылып. Сиздер менен дагы ушул курста сиздер алдыга койгон максаттарыңыздарга жетүүгө биз дагы салымыбызды кошуп, биргеликте сиздер менен ийгиликтерди багынтабыз деп ишенем. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Сонун келиңиздер, дагы ким менен тааныша элекпиз? Назгүл. Айфон айым сиз эле калдыңыз. Акшапкачан. Айжирек. Айзирек айым. Айзирек эже барсызбы? Көрүнбөйсүз го азыр. Давайте. Эмкиде зумду упаковка кылып чыгабыз эжеке. Акшапкачан эже келиңиз. Көрүнбөй атамынчы, көрүнүп атамбы? Көрүнүп атасыз. Бизге көрүнүп атасыз эже. Саламатсыңарбы кыздар? Кандайсың Заткан, жакшысыңбы? Кундуз кандайсың, жакшысыңбы? Мен 81-жылкы болом. 23 мартта туулганмын. Баарыңардын 81. 81, 23 март. 44 жаштамын. Каяк Мен жашайсыз? өзүм Бишкек шаарында турам. Атыңыз ким? Дордойдо иштейм. Атым Нурия. Азыр мен базарда отуруп чыгып атам, ошон үчүн жылуу кийим менен. Нормально, круто. Так, мен өзү медицинский билимим бар. Медицинага кызыгам. Толук окубай калганым үчүн азыр данное время германский новая медицина деген жаңы курстар бар, ошодо окуп атам. Анан кошумча бул негизи мен мышлениеге кызыгып жүргөм. Кундуздун сабактарынан 4-5 жол окудум. Трансформация, жашоо өзөгүн дагы кайталап окуп атам дагы. Бүгүн бүтүп атат дагы. Өтө ыраазымын. Бул билимде мындай адамдар, эми көбүнчө жөнөкөй адамдар окуган үчүн бизге билинбей атат. Бул өтө чоң билимдер. Кундуз менен Затканга аябай чоң рахмат. Ошо менин дагы оюм, максатым ушу жакшы билим алып, анан жыйынтыкты өзү алдыда көрөбүз да, кандай жыйынтык болот экен. Просто билим алуу. Просто билим алуу. Үй бүлөлүсүзбү? Билим Балдарыңыз барбы? алуу. Анан билим алгандан кийин, бирок мен дагы адамдарга жардам бергим келет. Элдерге жардам бергим. 5 балам бар, жолдошум бар. Классно. Жардам берүү, элге жардам берүү, служение. Классно. Сонун ниет экен. Да. Бирок Жүрөгүңүздөгү максаттар. жакында эле разборго барганмын. Ушу талдоо чабердин рекламасы боюнча вебинар өткөндө барганда разбор жасап, мен ошодон аябай жакшы результат алып атам. Жакшы. Негизинен ушу билимди дагы өтө жакшылап үйрөнүп, жакшылап билип, өзүм медицинский немеме билимимди чоңойтуш, көбөйтүш, психологияга кызыгам. Всё. Сонун. Рахмат эжеке. Келиңиз Айзирек эже. Саламатсыздарбы, Кундуз айым, Заткан эже, кандайсыздар? Жалпы айымда жакшы жүрөсүздөрбү? Менин атым Айзирек, Ош шаарында жашайм. 30 март 87 жыл. Негизи ушул убакытка чейин эле Заткан Жусупованын бардык курстарында билим алып келем. Ошол билимимди дагы да өнүктүрүү максатында азыр сексуалдык курсуна келдим. Балдарым ысылдап кетишти. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Максатым ошол кирешемди 2-3 эсе көтөрүү жана элге ушул убакытка чейин 1 жылдан бери элге кызмат кылып келип атам. Дагы да ошол элге дагы тереңдеп билимдеримди берүү.
Жаңы техникаларды үйрөнүү, кирешени көтөрүү, жаңы билимди алып, күчтөтүү, техниканы көтөрүү, чек көтөрүү экен, түшүндүк. Айзирек эже бизде сексуалитиде буга чейин талдоо чеберин, насаатчылыкты да бүткөн. Жеке менден да келип полный Инстаграм өзү боюнча да наставничествомду да окуган. Андан сырткары Айзирек эже бизде командада 3 жыл, 3 жылдан ашык дагы куратор болуп жүргөн. Ооба, сонун келиңиздер, сонун максат экен. Дагы ким калды? Баарыңыздар бүттүңүздөр окшойт, Анда эмесе келиңиздер, сөздү Заткан Жусупова берели, жыйынтыктайлы. Анан буюрса графиктер дагы жөнөтүлөт. Анан доступтарды биз бүгүн эртең понедельникке чейин полный ачып баштайбыз, Азаматсыздар, баарыңыздардын запросторуңуздарды уктук. Эң башкысы эмне гана кылбайлы да, биринчи кезекте бул биздин ниетибиз биринчи орунда. Эмне деген ниет менен келсеңиздер, ошол ниетке жетесиздер. Көрөйүнчү болобу экен десеңиздер, көрүп эле кетип каласыздар. Жок, мен ушул нерсени жасайм, мен ушундай жашоомду ушинтип өзгөртөм, мен ушундай результатты алам, мен ушундай болуп чыгам десеңиздер, точно ошондой болуп чыгасыздар. Жаратканым бардыгын өз ордуна керектүү адамдарды чакырып, керектүү клиент десеңиздер, клиенттерди келтирип да, Кундуз экөөбүздү себепкер кылып эле, башкаларды себепкер кылып эле бардыгын жолдорду ачып кете берет экен. Ошон үчүн биринчи кезекте бул сиздердин каалооңуздар менен максатыңыздар. Ошон үчүн максатты көрөйүнчү болобу экен, мейли эми жазып коеюнчу деп деле жазсаңыздар болот, бирок жүрөгүңүздөр менен жазыңыздар. Жүрөгүңүздөрдөн чыккан максатты жазыңыздар. Анткени сиздер бул курска өзүңүздөр үчүн келип атасыздар, өзүңүздөрдүн максатыңыздарды ат dışı коюңуздар, мейлиби? Анан албетте биз сиздер менен алыбыздын жетишинче болгон күчүбүздү жумшап билимдерибизди беребиз, Иннанын сабактарына доступ беребиз. 15-не чейин төлөм кылгандарга сабак, Иннанын сабактарына 20 мартта доступ берилет. Себеби дегенде 2 поток менен киргизебиз, ал айтылган буга чейин. Ал эми буга чейин, бүгүнкү 1 мартка чейин толук төлөм кылгандарды биз Иннанын сабактарына доступка, Дубайга акчаны жөнөтүп, анан бүгүн кечке маал уже доступту ачтырганга аракет кылабыз. Бүгүн болбосо да эртең уже точно ачтырабыз. Мен ал жакта сүйлөшүп койгом. Менин сабактарым буга бардыгыңыздарга тең, толук төлөм кылгандарга дагы, толук төлөм кылбагандарга дагы, бронь кылгандарга дагы бардыгыңыздарга ачылган сабактар, биз убада бергенбиз, ачканбыз сабактарды. Ким кокустан алды каналды таппай жатса да, ким көрбөй жатса, сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Таппай жаткандар биздин кураторубуз Зина, ким кураторуңуздар болсо, кураторлоруңуздарга кайрылыңыздар. Кураторуңуздар Зина болсо Зинага, Элина болсо Элинага кайрылсаңыздар мага айтат. Элина. Нурия эже кошулбай калдым дейт, карап коесузбу? Нурия бар, өткөндө сен айтканда эле мен караганмын, өзү менен дагы байланышып көрөм бүгүн. Хорошо, Нурия, сага жазам, эгерде Телеграмдан жок болуп атсаң, анда мага жазсаң болот. Мен сени ошол эле күнү дароо эле бронь кылган күнү дароо эле кошком бардыгыңыздардычы. Эч ким калган жок. Мен даже кайра текшерип атам да, ким кошулбай калды деп. Анан мен сиздер менен буюрса талдоо чебериндегилер менен азыр мен айтып кетейин, анан жалпы графикти кыздар жөнөтүшөт. Чатка, WhatsApp'tan негизги маалыматтарды сиздер WhatsApp'tan, чаттан алып турасыздар. Себеби дегенде баарыбыз тең WhatsApp'та мындайча айтканда жашайбыз. Ошон үчүн чаттарга жөнөтүлөт ал жака да. Каналдарда сабак боюнча гана. Только сабак боюнча гана болот. Анан сабактар Телеграмда каналда өтөт кыздар. Маалыматты WhatsApp'tan аласыңар, сабактар, талдоолор да, мисалы эртең понедельник күнү биз талдоо чебери менен жолугуп, биринчи сабакты өтөбүз. 2-ден саат 5-ке чейин. Биринчи сабакты өтөбүз. Эртең разбор деген эмне, методика боюнча толук түшүнүк алабыз, практикалар берилет, үйгө тапшырмалар берилет. Эртең саат 2-ден 3-кө чейин талдоо чебери курсунда мен сиздер менен иштешем. Жумасына бир жолу талдоо чеберинде мен болом. Бир жуманын ичинде бир жолу куратор сиздер менен чыгат.
2 жумада бир Кундуз Таштанова сиздерге кантип мастер болуп онлайнга чыгуу боюнча дагы маалымат берип өтөт да. Анан сексуалитиде ушул жумада ушул келе жаткан жумабызда среда күнү саат 2-ден 5-ке чейин мен сиздер менен разборлорду дароо эле разборлор башталбайт кыздар, себеби дегенде биринчи биз даярданабыз. Анан башталат. Сексуалити курсунда среда күнү саат 2-ден 5-ке чейин жолугабыз, ал жактан сексуалити боюнча дагы даярданабыз да, практикаларды берем. И анан доступ алгандар албетте биз дароо доступ Иннанын сабактарын көрөм десеңиздер Иннаныкын, меникин десеңиздер меникин көрө бересиздер. Аны сабак учурунда дагы талкуулайбыз. Ал эми амбассадор боюнча жолугушуу 2 жолу болот. Ушул среда күнү саат 11-ден 1-ге чейин жана 5-чи күнү саат 11-ден 1-ге чейин деген. 11-ден 1-ге чейин среда, пятница күнү 11-ден 1-ге чейин. Амбассадор менен биз жумасына мен 2 жолу жолугам. Так, 11-ден 1-ге чейин. Графикти жөнөтөбүз такталып туруп, приблизительно графикти азыр мен айта кетейин бул жака. Графикти тактап туруп, полностью силерге азыр график жөнөтүлөт. 1-2 сааттын ичинде эле буюрса. Анан түшүнүңөр, Telegram каналда болуңуздар. Себеби эртең уже талдоо чеберине Заткан Жусупова менен мына мондай графиктерди азыр макет кылып, сонун кылып монтип жөнөтөбүз. Талдоо чеберинде Заткан Жусупова жума сайын разбор жазайт. Кураторлор жума сайын жазайт. Андан сырткары шерике бөлүнсөңөр дагы 2-2ден иш кылса өзүңөр менен да иштейсиздер. Андан сырткары сексуалитиде дагы Заткан Жусупова жума сайын чыгат разборлорго. Силерди үйрөтүп, көрсөтүп, кураторлор менен дагы аябай тыгыз разборлор болот. Амбассадорлукта жума сайын Заткан Жусупова 1 эмес 2 жолу чыгат. Кураторлор дагы чыгат. Мен дагы жума сайын амбассадорлуктагыларга жума сайын мен амбассадорлуктарга башкача привилегиялар, ошон үчүн ал жакта мен уже Бурулсун айымдын баракчасы менен өзүм жекече команда менен иштешем. Хорошо? Аны биз уже полный эметебиз. Анан сексуалити менен талдоо чеберинде 2 жумада 1 чыгам, бирок WhatsApp'та мен бармын. Чатка жазасыңар, жеке мага жазасыздар. Бардыгына суроо жоопторго беребиз. Каныкей бар, мен бармын. То есть Zoom болгону менен бирок WhatsApp'тан кайрыла берсеңиздер болот, Коркпойбуз. Менден коркпойбуз, жазабыз, уялбайбыз, сурайбыз, ачык болобуз. Анан ушундай расписанияны жөнөтөбүз. Өзүңөрдүн эмеңиздерге коюп алыңыздар. Запистер болот, сакталат, 1 жылга чейин запистер болот. Дагы да сонун дополнительный дагы биздин сабактар болот, сонун жолугушуулар болот. Жолугушуу качан болот? Силер дагы балким Жалал Абадтан келип каласыздар. Дароо Жалал Абадтан дагы келем, Тоңдон келем дегендерди чакырам, келиңиздер. Себеби ошол келген күнү фотосессия кылып, дароо эле жолугушуу жандуу 5-6 сааттык жолугушууларды Заткан эже экөөбүз тактап туруп айтабыз. Силер да убактыңарды, ошол күнүңөрдү заранее биз 1 жума мурун айтып турабыз. Ар бир жуманын расписаниясы 1 жума мурун айтылып турат. Мы все взрослые люди, биз чоңбуз, силер чоңсуңар, Кичинекей балдар жок биякта, чоң айымдар экенбиз баарыбыз, бала чакалуу, үй бүлөлүү. Демек, заранее графигибизди пландап туруп силерге дагы айтабыз. Силер дагы заранее сабактарым бар, Бишкекке жолугушуу бар деп пландайсыздар. Буюрса жолугабыз, жандуу жолугушууга аракет кылыңыздар сөзсүз түрдө. 1 жума, 2 жумадайын балким, 2 жумадайын жолугушуу болот. Анан ошого дароо да общий фотосессия дагы ошо подряд 1-2 күн болгонго аракет кылсак болот. Или 1 күн эртең менен фотосессия 2 саат болсо, дароо жолугушууга биз обещать эттик элек, 2 айдын ичинде канча жолугушуу болот деп. Ошол убадаларды акырындап биз аткарып баштайбыз. Сиздер дагы эч кандай карыз болбош үчүн биз дагы дароо силерди чакыра алгыдай болуп, бүт ошол нерселерди ачык, айкын сүйлөшүп алсак болот. Кандайдыр бир суроолор, ситуациялар болуп атса, чатка жазгандан уялып атсаңар, Элина эжеге, мага, аябай мындай көйгөй болуп атса, Заткан эжеге суроо берип айта берсеңиздер болот. Итак эле барыңыздар, ачыласыңар, дос болосуңар, бир үй бүлө чөйрө болуп каласыздар. Кеңеси Заткан эже? Жыйынтыктайлы, 10-15 мүнөт калды. Ошо кыздар, ошондуктан баарыңыздарга айтарыбыз, бүгүн дагы жөнөтөбүз. Зина ниет кылуу боюнча дагы
тексттерди түзүп каналдарга жөнөтүп коет. Бул ушунча маалыматтарды, именно сабактар боюнча маалыматтарды Телеграмдан, каналдан издеңиздер. Ал эми суроо жооп, башка нерселерди күнүмдүк мына пландарды, жуманын пландарын чаттан тапсаңыздар болот да. Каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Биз каттаганбыз, сөзсүз түрдө закреплять этип алыңыздар да, себеби дегенде издеп таппай каласыздар, ага дагы убакыт керек болот. Ошон үчүн баардык маалыматтарды алып турасыздар. Ал эми сабак только каналдан, Telegram канал, Sexuality канал, талдоо чебери канал деген жактан, канал амбассадор. Телеграмдан канал түзүлгөн, сиздер киргизилгенсиздер, ошол жактан аласыздар. Анда эртең талдоо чеберинин биринчи сабагынан талдоо чеберинин катышуучуларын күтөм. Сөзсүз түрдө жандуу сабакка келиңиздер. Себеби дегенде жандуу энергия менен жандуу алмашуу болот да. Жандуу энергия алмашуу болот и жандуу трансформация болот. Кандай болсо дагы убактыңыздарды алдын ала расписание түзүп алып, түз эфирге катышыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Максаттарыңыздарды сөзсүз түрдө кагазга түшүрүңүздөр, жазыңыздар. Күнүңүздөрдү расписаниялеп алыңыздар да, анан албетте үй бүлөгө баардык жака бирдей убакыт бөлгөнгө аракет кылыңыздар. Себеби дегенде убакыт бөлбөсөк, только кечке сабак окуй берсек, балдардын алдында, күйөөлөрүбүздүн алдында күнөөлүү сезим болот да, анан күйөөлөрүбүз бизди күнөөлөп баштайт. Сен только сабак окутасың, сага сабактан башка эч кимдин кереги жок. Анан балдарыбыз күнөөлөп баштайт. Сен мага көңүл бурбай атасың деп. Ал биздин өзүбүздүн алардын алдындагы күнөөлүү сезим болгондо, анан алар бизди күнөөлөп баштайт на самом деле. Аны албетте биз сиздер менен иштешебиз сабактан да. Күнөөлүү сезим боюнча мен баарыңыздарга ыраазымын бизди тандап келгениңиздер үчүн. Анан өзүңүздөрдүн эмне деген максат менен, үмүт менен келсеңиздер, ошол үмүттөрүңүздөр ишке ашсын. Ыраазымын баарыңыздарга жана баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозо айыбыз эң бизди көбүнчө орозодо биз тазаланыш үчүн кармайбыз да. И рахмат баарыңыздарга. Ооба, буюрса 1 айдан кийин дагы ушундай общий дагы планёрка болот. Ошол жакта результаттар менен бөлүшөсүздөр. 1-чи орундук, 2-чи орундук, 3-чү орундук болот. 1-чи орундан Ызаткан Жусуповадан жеке разбор эң жакшы результаттар үчүн. 2-чи орунда мен өзүм SMM мобилографту берип туруп Инстаграммарды жаркыратып берем 2-чи орунду алган айымга. 3-чү орунда куратордон жеке разбор болот. Бул 1 айдан кийин результаттар, 2-чи айда дагы сонун результаттар, приздер болот. Ошондуктан бул силерге мотивация, результатыңарга, силердин ниеттериңерге дагы бир мындай эме болсун. Анан буюрса жолугушуулар ушундай дагы болот. Мен менен жолугушуулар көбүнчө Zoom аркылуу ушундай болот. Сабактарды өтөм, жеке бренд сатуулар боюнча, разборлоруңарды сатуу боюнча, Инстаграмга элге тартуулоо боюнча. Силер өзүңөргө ишеним алып, разборду үйрөнө бергиле. Ызаткан Жусупованын 2 буту 2 колуна жабышкыла дагы. Өзү мына үйрөтөм деп атканда, насаатчы үйрөтөм деп атканда, шакирт эмне кылыш керек? Аркасынан түшүп, үйрөнүп алыш керек. Биз силердин аркаңардан эмес, мага эмне кылайын, эмне берейин деп биздин аркабыздан силер кылам деп аткарышыңыздар керек, Ошондой бүт условия, комфортный условиянын баарын түзүп койдук буюрса. Бишкекке келсеңиздер, эң самый высший, лучший жерге чакырабыз. Эң кымбат фотостудия, мобилографтарды жардап чакырабыз да. У нас всё на высшем уровне. Всё для вашего комфорта. Силер унутуп калбаш үчүн дагы комфорт түзүп, сонун кураторлорду, технический куратор дагы напоминать этип, группага чалып турат. Бул силердин кызыкчылыгыңар, ошон үчүн баардыгын кабыл алып, окуучу позициясына түшүп, баарын үйрөнүп алыңыздар. Биз болсо 2 ай бою сиздер менен биргебиз, Анан буюрса дагы да ушундай разборлор 3 саатка канча деген жолугушуулар болот впереди. Эң негизгиси ошол унутуп калбай сабактарга кириңиздер. Кириңиздер, сөзсүз түрдө кириңиздер. Ошол ыраазычылык баарыңыздарга. Рахмат. WhatsAppка видеолорду салып койдум, кээ бирөө суроо берет. Эмнеге салып атасың муну деп. Сториске чыгарып отметка кылыш үчүн. Хорошо? Анан кээ бирөө айтышы мүмкүн, эмне окуп атасың, андай, мындай. Бул силердин каалооңор, чечимиңер. Эч кимди укпайбыз, өзүбүз менен ошол бир чечим чыгардыкпы, всё. Эмне окуу и так далее деп айтышы мүмкүн. Ошон үчүн стористерди жасаганды үйрөнө бериңиздер. Билбесеңиздер каныкейге жазыңыздар, мага жазыңыздар, үйрөтүп коебуз. Отметка кылганды, сторис чыгарганды,
Анан буюрса жандуу жолугушуу болгондо дагы мен ошол боюнча сабактарды дагы силерге көрсөтүп, өзүм жандуу үйрөтүп берем. Макулбу? Баарыңыздарга рахмат. Буюрса бир чоң сонун чөйрө болобуз, 2 ай бою иштешебиз. 1 жылдыктагылар бар биякта, Ошол баарыңыздар менен таанышканыбызга абдан ыраазыбыз. Кандай болду Zoom? Чатка жазсаңыздар болот. Жолугушуулардан кийин өзүңөрдүн оюңуздарды куратор менен, мен менен, Заткан Жусупова менен эмне инсайт, эмнелерди жаңы алдыңыздар бөлүшүп туруңуздар. Ошол результаттарга карап 1-чи, 2-чи, 3-чү орундуктарды бөлүштүрөбүз. Приздерди беребиз дополнительный. Ошол баарыңыздарга рахмат. Анда эмесе рахмат, ыраазычылык. Буюрса талдоо чебери эртең Заткан Жусупова менен саат 2 дедиңизби Затканже макетке? Да, 2-ге. Саат Талдоо чебери 2-де иштешейин. Telegram каналга, Аха. Рахмат баарыңыздарга.